VPN акча алып койду. Достор, мага 10 адам кайрылды. Мына скриншоттордун үчөөсүн эле силерге көрсөтөйүн. Бул жерде булар акысыз VPN'дерди колдонушкан, бирок ошол акысыз делген VPN'дер картадан 1 айлык, 1 жылдык же 2 жылдык тарифтин акчасын алып койгон. Бул кандай иштейт? Негизинен iPhone колдонгондордо ушундай болот. iPhone'го кирип, жөндөөлөргө кирип, жөндөөлөр бул настройкалар. Настройкага кирип, ичинде жазылуулар же подписки деген бөлүм бар. Ошол жерде төлөмдөр жана жеткирүү же болбосо оплата и доставка деген бар. Ошол жерге кирип, ошол жердеги картаңарды өчүрүп коюшуңар кажет. Болбосо алып коет. Эгер силерден акча алып койгон болсо, ошол VPN'ди колдоно бергиле. Жана могул ылдыйдагы баскычты өчүрүп койгула. Бул кийинки кайталана турган төлөм болуп эсептелет. Ушуну өчүрүп койсоңор, кийинкисин албайт. Ал эми сен көрсөткөн VPN'ди колдонолу, ошону көрсөтчү, кантип колдонобуз, кантип төлөм кылабыз, кантип киребиз дегендер аябай көп. Чындап, жекеге дагы көп SMS келип атат. Достор, акылуу VPN'ди колдоноордун астында негизинен өзүңөр түшүнүшүңөр кажет. Менин профилиме кирип, ал жакта шилтеме менен кирип, ал жакка катталып, ал жактан төлөмдү жүргүзүп, анан чыгып, телефонго ошол VPN'ди жүктөп, ошол төлөм жүргүзгөн аккаунт менен кирип, анан колдонушуңар керек. Мен ушуну эле айта алам, достор. Эгер ушуну кыла албаган болсоңор, достор, силерге акылуу VPN кереги жок, кажети дагы жок болот, достор. Акысыз VPN'дерден колдоно берсеңер болот.